UFC уюмунун экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедов Кыргызстанга келди. Бул туурасында Eagle Fighting Championship 38 турниринин уюштуруу тобунан кабарлашты. Аны Манас эл аралык аэропортунан Eagle Fighting Championship 38 турниринин уюштуруу комитетинин өкүлдөрү тосуп алды. Аны менен чогуу командасындагы спортчулар Зубайра Тухугов, Имар Нурмагомедов жана Усман Нурмагомедов келди. Мындан ары алар Чолпон Ата шаарына сапар алып, ал жакта Нурмагомедов Eagle Fighting Championship лигасынын мелдешине кадырлуу конок катары катышат. Мелдеш саат 17:00 башталат. Улуттук көкбөрү федерациясы мушкердин урматына Чолпон Атадагы ат майданда көкбөрү боюнча көргөзмө оюну белгиленгенин кабарлаган. Алар оюндун жабык тартипте өтөрүн эскертишкен. Белгилеп кетсек, UFC чемпиону өзүнүн машыктыруучусу Хавьер Мендес менен Кыргызстанга келип, көкбөрү оюнун көрүүнү каалаганын айтканы бар. Промоушенден турнири Кыргызстанда алгачкы ирет өтөт. UFC кезектеги беттешти Кыргызстанда өткөрүүнү пландаганын промоушендин президенти Шамиль Завуров март айында Россияда өткөн мелдеште айткан болчу. Буга кыргыз мушкери Бусурманкул Абдибайит уулунун татыктуу беттеш көрсөткөнү себеп болгон. Бул уюмдун 38-чи мелдеши болуп саналат. Турнирде Данияр Бабакулов, Алексей Федосеев сыяктуу кыргызстандык катактуу мушкерлер да октагонго чыгышат. Булак Спутник KG. Таза жеңиш. Айсулуу Тыныбекова Олимпиада оюндарынын жарым финалына чыкты. Айсулуу Тыныбекова Олимпиада 2020 мелдешиндеги чейрек финалда румыниялык Кристина Инчени утуп, Олимпиада 2020 мелдешинин жарым финалына жолдомо алды. Атаңдашын далысын жерге тийгизип, таза жеңишти камсыздады. Тыныбекова эми украиналык Ирина Коля менен жарым финалда кездешет. Ал мындан бир нече саат мурда баштапкы этапта латвиялык Анастасия Григорьева менен кармашып, ишенимдүү түрдө 8-0 эсебинде утуп алды. Айсулуу Тыныбекова учурда 29 жашта. 2019-жылы өткөн дүйнө биринчилигинде чемпион болгон. 2020-жылдагы дүйнө кубогу мелдешинде да алтын медаль тагынган. Рио 2016 Олимпиадасына катышып 5-орунга жеткен. Кыргызстандык балбан кыз 4 жолку Азия чемпиону. Азыркы тапта Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 62 кг салмактагы балбан кыздардын арасында 1-орунда турат. Булак Спутник KG. Токио 2020. Мерим Жуманазарова коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Кыргыз балбан кызы Мерим Жуманазарова Токио 2020 жайкы Олимпиада оюндарына коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн килем үстүнө чыкты. Көңүл жубатуучу беттеште кыргыз балбан кызы азербайжандык 25 жаштагы Элис Маналова аттуу балбан кыз менен кескелип, атаңдашын 4-1 эсебинде жеңип алды. Коло байге үчүн Мерим Жуманазарова монголиялык балбан менен кескелет. Булак Супер KG. Токио 2020. Бирөө алтын үчүн бүгүн Олимпиадада 5 балбан жана 1 жөөкүлүк күчүн сынайт. Кимдер? Бүгүн 3 август күнү Токио шаарында өтүп жаткан 32 жайкы Олимпиада оюндарында 5 кыргыз балбаны килем үстүнө чыкса, 1 жөөкүлүк күчүн сынайт. Бүгүнкү мелдештерде 77 кг салмакта Акжол Махмудов финалда күрөшсө, Үзүр Жусупбеков жана Мерим Жуманазарова коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алуу үчүн жубатуучу беттештерге катышат. Ошондой эле Айсулуу Тыныбекова менен Атабек Азизбеков алгачкы таңдаштарына каршы килемге чыгат. Мындан тышкары жөөкүлүк Нурсултан Кеңешбеков 5000 метр аралыкка чуркоодо күчүн сынайт. Булак Супер KG. Мен бүгүн өзүмдү абдан бактылуу сезип турам, себеби 16 жылдан кийин биринчи жолу ата журтка өзүм мекениме, элибизге келгениме, ошондуктан мен республиканын жетекчилигине ыраазычылыгымды билдирем. Садыр Нуркочоевичке ал киши ошо уруксат берип, ошон үчүн мен мына бүгүн республиканын алдында чоң маселелер турат, экономиканы көтөрөбүз деп зор аракет жасалып атат. Ушундай созидательный план есть у нового руководства. Поэтому я хочу этому поспособствовать, помочь меру своих сил. Вот с этой целью я приехал. Мамлекеттин жетекчилиги менен келишим, макулдашы болду да. Ошо айтып атпайм, ошо кандай келишимдер болду, анан кумтөр боюнча сизге айыптоо коюлуп келет, ага мойнуңузга алдыңызбы, кандай? Анын баарын мен айтпадымбы, бүгүн биринчи гана жолугушуу болду. Анан дагы иштейбиз, мен бир жумага келдим, ошон үчүн себеби
чоң суроолор бар да, ошондуктан ошо жуманын ичинде иштейбиз. Мага мына жерде Айбек деген жигит, юрист, өзү адвокат болуп иштеп берейин деди. Рахмат, чоң рахмат, адвокатым. Анан кийин мен жетише албай калсам, адвокатым сөзсүз сиздерге айтып берет. Сиз президент Садыр Жапаров менен жолуктуңузбу бүгүн? Жолуктум, жолугуп учураштым. Резиденцияга бардыңызбы? Ооба, резиденцияда жолугуп учурашып, ыраазычылыгымды билдирдим, ушундай жол ачып бергениңизге деп. Анан мен ошо Кумтор боюнча болгон билгенимдин баарын айтып берип, республикага бардыгыбыз жардам беришибиз керек. Азыркы бийлик Кумтор боюнча келишимди кылмыштуу келишим деп атап жатпайбы? Сиз буга кошуласызбы? Эми мен ушул мындан ары Кумторго жооп бере албайм. Себеби мен айтпадым да. Дагы бир топ жолугушуулар болот. Бардык маселелер менен таанышып, анан жооп берип, анан баары иш бүткөндөн кийин, ошондон кийин гана айталам. Рахмат. Качкындагы башка президенттердин келишине кандай карайсыз? Качкындагы башка президенттин келишине? Мен эч бир президенттерге эч кандай менин претензиям жок. Ар кимиси өзү чечет, эл менен, жетекчилик менен. Мен, дай бог, не решить свои вопросы, поэтому я не комментирую, что будет с президентами другими. Азыр сапарыңыз кайка башталат? Азыр сапарым жок, мен айтпадым да. Биз бүгүн жаңы иш менен таанышып баштадык, эртең келем дагы бул жерден адистер менен жолугуп, Кумтор боюнча, маселелер боюнча жооп берем. 16 жылда Бишкек кандай өзгөрүптүр? 16 жылда Бишкек кандай өзгөрүптүр? Бишкек ушул суроого эле жооп берейин, анан уруксат берсеңер, себеби мен эртең менен самолетум учуп келдим, анан ушундай жаттуу. Бишкек абдан өзгөрүптүр, жакшы шаар болуптур. Мындан ары дагы ушундай гүлдөгөн, кооз шаар болсун. Мага өзгөчө мына зеленый город наш сохранился. Кыргызстанга кусалыңыз тууралуу айтыңыз. Кандай болот?